Muңумду кабылдадым, жаныма керек эмес, ey ömür dağıdan muң. Көзүмдүн ачкан чактан жетишет көрсөткөнүң, тар жолдун тайгагынан элди чыныгы искусство деңгээлине көтөрүп чыгыш керек деп ойлойм да, элдин аң сезими. Жүрөктө болгон бар кайгым, muңумду жашыра албаймын. Мен кийин ошо кутунан акын болуп чыккандан кийин анан ойлор кетти да. Балалар мага сөз берди, ал азыр баарын өзгөрдү. Алыстай турган кезге Ата-энеңди сүйүү менен, мекениңди сүйүү менен, жаратылышты сүйүү менен калыптанып чоңоюп калган бала андан аркысын жакшы алып кетет го деп ойлойм да. Тагдырга ыраазымын, болсо да жаңылганым, ал азыр шүгүрден менеми багындамын. Моякта темир жол деген бар. Темир жолго барасың, ошол жерде вагон жүк келет. Жүрөктө толгон бар кайгым, muңумду жашыра албаймын. Өтүрүп күлүп барынан өзүмдүн өзүм алдаймын. Зарыкканда ыры сизди атактуу кылдыбы же ал ырды сиз популярдуу кылдыңызбы? Өзгөргөндөрдүн мага да алыстай турган Саламатсыздарбы, Азия ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Маданият жүзүү программасы. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу маданияттын мыкты кызматкери Суран Садыбакасов. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар, жалпы көрүүчүлөр. Сиздер ушул маекке чакырганда көптөн бери тыныгып жаттык эле, маданият өкүлдөрү ушул маалда тыныгууда болот эмеспи? Анан бир шаар аралап келейинчи деп. Сиздер менен маек курганча деп жакшы келип калдык. Алгач эле суром, өзүңүз тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, кайсыл жердин кулунусуз, балалыгыңыз кайсы жерде өткөн, ошол тууралуу. Мен тоолуу, кооз, абасы таза, суусу таза дегендей. Албетте Кыргызстандын бардык жери керемет. Бирок мен үчүн өзгөчө керемет болгон Нарын жергесинен болом. Нарын районуна караштуу Оттук деген айыл бар. Ал айылды көпчүлүк билсе керек, анткени Нарынга бара жатканда ошол айтылуу Долон ашуусунан түшкөндөн кийин биздин айылды бойлоп өтөт жол. Ошол Оттук деген айылдан төрөлүп, ошол жерде торолуп, ошол жердин суусун ичип, ошол жерде ойноп, ошол жерде чоңойгом. Ошо балалык кезиңизден эле азыркыдай ырчы болом деп кыялдандыңыз беле? Ооба, бала кезимден эле ошо ыр дүйнөсүнө жакын болуп чоңойдум. Анан атам өзү аябай жакшырдаган киши. Тайларым дагы, таятам дагы ошо ыр жаза койгон, ырлардан аткарып жүргөн, чоң атам казалдарды айтып жүргөн, биз деле эсибизде көрүп калдык. Ушундай киши экен, мен да ошо кичинемде ошо баягы айыл турмушуна журулушуп, Нарын эли мал киндиктүү болот билесиз. Ошо малжан менен ошол жерде чоңойдум да. Анан ошо биздин эски залкарлардын, Асанкалы Рыспайлардын, Токон Чубак Сатаевдардын ырлары менен таасирленип, ошолордун ырларын жаттап, ошонун ырларын аткарып чоңойдум. Кичинемден ошо ышкым ошо ыр дүйнөсүнө деген мындай каалоом күчтүү болчу. Анан ошол тилегим орундалып, мектепти бүтүп, анан Борбор калаада Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуучуга келип тапшырып калгам. Сиздин үй бүлөңүз дагы чыгармачыл инсандар экенин билебиз. Жубайыңыз дагы ырчы, иниңиз дагы төкмө акын Кутман Садыбакасов. Андан тышкары иниңиз дагы, кичүү иниңиз дагы ырдап калганын билип калдым. Сиз бул тармакка эң алгачкылардан болуп келгенсиз да, ошол инилериңиз сиздин артыңыздан сиздин жолду жолдойлу деп келдиби же алардын да өзүнчө кыял максаты ушул болгонбу? Мен деле себеп болсом керек. Анткени мен ошол ырдап, ушу шаарга Борбор калаага окууга тапшырган кездери инилерим кичинекей балдар болчу.
баягы чыт курсак балдар болчу, айылда ойноп жүргөн. Анан ошо мен ырдап, анан анда санда ушул экрандан көрүнүп баштап, концерттерге чыгып калсам, аларга аябай сезилсе керек да. Анан ошо жана айтылгандай эле аларда деле ошол баягы ары жактан түпкүлүгүнөн генден деп коет го. Ошондон берилген бир нерсе болсо керек. Алар деле ошо ырдап, кичинесинен эле комуз кармап чоңоюшту. Менден кийинки иним ошол аккордеон менен эскаларды аткарып жүрөт. Анан азыр эми көпчүлүк билип эле калды. 4 жолку айтыштын баш байгесин алган Кутман Садыбакасов, ошо ал дагы менин иним. Ал дагы азыр ошол акындык өнөрдө, манасчылык өнөрдө жана ошондой эле аткаруучулук өнөрдө өз жолун таап калды. Анан азыр оончулук жагы менен да алектенип атат. Ошо обондорду чыгарып дегендей, буюрса жакшырлары элге тартууланат деген ойдомун. Андан кийинки инилерим ошо кичине мындай чыгармачылыктан оолагыраак. Бир иним айылда, ал дагы ошо үй бүлөсү менен ата апабыздын колунда дегендей. Негизи биз 5 эркекпиз. 5 эркектен ошо үчөөбүз шаарда багы чыгармачылык жолунда, ошо чыгармачылык багытында жүрөбүз дегендей. Анан эки иним айылда, ошо алар негедир ошо бул жагына көп таасирленишкен жок. Кутман Садыбакасов төкмө акын эмеспи? Сизде ушундай төкмөлүк өнөр барбы? Төкмөлүк өнөр мен кийин ошо Кутман акын болуп чыккандан кийин анан ойлор кетти да, тиги атаң көрүү ушу башында же ошо баягы шаарга келген жылдары азыр ойлосом бирок ал жылдары ошол төкмөлүк өнөрдө акындарда мындай кандай десем көп колдоо жок. Азыркыдай акындардын ырлары эл ичинде мынчалык чоң резонанстар жаратып же болбосо чоң таасирде эмес болчу. Төкмө акындык деген нерсе баягы кыскасы жок болуп бараткан кез окшойт азыр. Анан мен келген жылдарда ушундай болсо, мен төкмө акын болмок экенмин деп кээде баягы истей кыялдар болуп калат да. Анан негизи менден деле ошо акын чыкмак болуш керек деп ойлой берем. Мен анткени ошол мектеп жылдары, анан ошо студент жылдары баягы ыр жаза коймоюм, баягы ыр жыйнактарды чогултуп жүргөн кездерим болгон. Азыр деле баягы кээде баягы ачылып, илхом келип калган маалдарда тиги 2 сап 6 саптарды кошуп уйкаштырып иймей жайым бар. Анан неге болбош керек? Негизи чыкмак болуш керек менден деле. Анан мен ошол кичине менен колума аккордеон кармап, эскаларды аткарып ушул багытка көбүрөөк оогондан анан башка нерселерим ачылбай калса керек деп ойлой берем. Сиз айтып калбадыңызбы, чоң аталарыбыз дагы ушундай казалчы болгон деп? Балким ошол аталарыңыздын казалчылыгы дагы сиздерге өткөн. Ооба, чоң атам өзү баягы эл чогулганда, конок сыйлуу кишилер келгенде баягы Казыбектин казалынан баштап ошолорду айтып, анан эскирларды аябай куюлуштуу ырдап калчу эле. Чоң атамдын энеси ошол жалпы өрөөнгө атак чыккан ырчы кошокчу болгон экен. Эл ичинде ырдап, кошок кошуп атагы чыгып, анан Бозой деген атка конгон киши болгон экен ал киши. Элдер ой Бозой боздоп атат, Бозой ырдап атат дешип. Анан негизи ошолордон тамырлашып келген нерсе болсо керек. Чоң атам бизде кичинекей болуп убагында баягы баа баркын деле билбейсиң, билбей калдык да. Анан кийин ушул өнөр дүйнөсүнө келип, ушул жакты анча мынча болсо да кичине түшүнүп калгандан анан ошондо анан жетти да бизге. Ошол кезде чоң атам укмуш болгон экен. Эки сөздүн бири макал эле, коюлуштуруп сүйлөчү эле, казалдарды айтчу эле, кап азыр болгондо деп эрдибиз иштеп калабыз да. Чоң атаңыздын ошол казалдары айткан сөздөрү китеп бетине калган эмес да?
Бар, негизи жок, чоң атамдын оозунан эч ким жазып кала алган жок. Ошол кезде мисалы азыркыдай өнөргө көп көңүл бурулуп, андай нерселерден адамдар оолак болуп калган. Анткени жашоо турмуш шарт, ошол кездин кырдаалы, баягы эптеп курсакты тойгузуш керек деген бир жылдар болгон да. Ошондой маалдарда болуп калган ал кез. Анан ал кезде эч ким мындай кызыкпаса керек, ошо жазып калалы же ушуну угуп калалы, ушуну запись кылып калалы деген эч ким болгон эмес да. Сиздин атаңыз дагы ыр жазган билип калдым. Атаңыздын калемине таандык ырларды обон салып же болбосо өзүңүз аткарып чыккансызбы? Ал атамдардын деле ошол кезде мүмкүнчүлүгү болбой калыптыр да, баягы ошо чыгармачылык жолго түшүп же болбосо ошону өркүндөтүп ыр жазып кеткенге. Ал кезде баягы колхоз совхоздун эле иши менен малдын артында жүрүп калышкан да. Далай ырлары, далай ичинде оргуштаган энергиясы ошо малдын артында көрүнгөн кокту да кырда калып кеткен экен да. Анан ошо саналуу бир эки чыгармасы бар. Ошо жаш кезинде чыгарган. Ошолорду атам өзү тең туштары, жакындары суранып, той топурдап жүрүп ошентип калчу. Анан кийин ошо атам коюп, ошо атамдын кантсе дагы көкүрөгүнөн, жүрөгүнөн жарылган чыгарма. Ушуну аз да болсо кичине баягы архивге калтырып, интернетке калтырып, кичине болсо элге жеткирели деп ошо мен бир чыгармасын аткарып жүрөм. Өзү да окумуш аткарат да киши. Өзүн аткартып бир жолу тартып соц баракчаларга чыгарып койсом аябай көрүүчү топтогон да. Куштум эле калоо тилектерди айтышып, ойбу каяктан эле ырдайт десе кепим бар, биякта турбайбы дешип. Мыкты аткарчу десем болот атамдан. Ошол чыгармадан аткарып жүрөбүз буюрса. Сиздин репертуарыңызда көптөгөн ырлар бар. Анын ичинен Зарыкканда ыры абдан атактуу болду. Ошондон улам суроо, Зарыкканда ыры сизди атактуу кылдыбы же ал ырды сиз популярдуу кылдыңызбы? Негизинен экөө тең го дейм. Анткени мен деле мурунтан ырдап жүрчүмүн, бирок баягы эми баягы ченелүү чөйрөдө атым бар болчу. Билгендер билчү дегендей. Бирок чынын айтканда ушул Зарыкканда чыгармасы жалпы жумурай журтка, жалпы кыргызга мындай алып чыкты десем жаңылышпайм. И ошондой эле ырды жалпы журтка мен жеткирдим десем да жаңылышпайм. Ушул Зарыккан ырын бизге да ырдап берсеңиз өтүнөт элем. Аткарып берейин. Ажарыңа арбалып, дидарыңа зарланып, мұңқанып ырладым, бұлбұл құшқа айланып, күнө салған қылығың қызғалдақтай бұралып, күн кечке созым болон күкілік болып үн салып, ей, үн салып, ой, үн салып. Айыбы жоқ жаралған ажайып көркөмүңгө, ашыгып арнадың масыл кечим өсүгө, өчкөч болуп жанасың өртсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрдө, жүм өмүрдө, өмүрдөң ой өмүрдө. Suyunun içinen bir özündü kalaymen, tutkunup aldım ergen, tuş algan bu jağdaydan. Bir özündü maktayman, bir özündü samayman, tağdırga başım deyip tarttım sende bu bayım, ey, bu bayım, oy, bu bayım. Altıman çığa kalsam, aysınal tünde çarkıp, arzun çevan sayena bolup sağa tartıp, gülmüngüp çığa gelsem, gündöy çarkıp tangdağı, su satat bütkeni boyum,
Sululuğun andağın ey, andağın oy andağın. Karanı hazır bolup, kaygırsam kuvansam da, men çalgı sözünden sen gelse de kucağımda, sağımtasın gün sayın, sargaytıp sarsana da, armanğa tumçukturbay, alganım bolçu canımı da, canımdan hey, canımdan oy, canımdan hey, canımdan oy. Canımda, ay canımda. Автарын менен кандай байланышыңыз бар, анан кантип ырдап калдыңыз эле, бул ырдын тарыхы кандай болгон, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Аскат Жетиген ал баланы да көпчүлүк билип калды. Аскат Жетиген уулу деген ошо Кочкордон чыккан таланттуу инилердин бири болот. Ал жигит ошол Зарыккандадан башка дагы жакшы мыкты оондору бар. Өтө чебер комузчу, виртуоз. Ошондой эле ушу музыка жаатында билими абдан күчтүү. Гитарада да кол ойното билген. Өзүнүн автордук күйлөрү бар. Ушундай жигит, анан ушу чыгармачылык жолдо эле бул Аскат менен таанышып, баягы мындай тааныш болуп калдык. Ошентип жүргөндө анан ушу Зарыкканда чыгармасын бир жерде отуруп ырдап калганда мен угуп, аябай көңүлүмө жактырып калдым да. Жактырып, анан баягалардын телефонго жаздырып алып, угуп жүрүп, анан Аскаттан бир күнү сурадым. Аскатбай, могул ырыңды мен ырдасам кандай болот? Мен десем, анан байке эрте болгондо жакшы болмок экен, бул бирөөгө макул деп койдум эле. Анан ага макул деп коюп, сизге берген туура эмес болуп калат деди. Аны макул деп эле ошо менен иштесе оюмда жок. Арадан ошо бир 4-5 ай өткөндөн кийин Аскат өзү байланышып калды. Байке ушундай ырды сурадыңыз эле, ырдай бериңиз десем, эмне болду десем, ошо ырды алган киши албай калды, ырдабай калды. Анан сиз айттыңыз эле сизге берейин деп. Макул деп анан курайка бата жүрбөйт деп мен өзүнүн жолдугун кылып, баягы анан ошолорду ошентип аткарып чыккам. Алгандан кийин деле ошо бир 4-5 ай дегенин аралыгында жазылып бүттү. Мирлан Ниязов деген агабыз бар. Эң күчтүү баягы музыка шөкөттөөчүлөрдүн бири десек болот, аранжировщик деп коебуз. Ошол киши ушул 4 ай дегенде араң бүтүрдү окшойт. Негедир аябай улам өзүмө жакпай, улам проектин өчүрүп атам. Өзүнүн дааны точный мындай характери чыкпай атат деп жүрүп, мен да жон койдум, ошентип жүрүп, анан ушул 4 айдын аралыгы анан эми чыкты, иним кел деди. Анан барсам ошол Зарыкканда ырынын толук аранжировкасы жазып бүтүп коюптур. Аны ырдап ошентип, анан дагы 1 ай деген аралыкта ошентип үнүн жаздырдык. Ошол менен анан жалпы журтка сиңип кетти. Ушул Зарыкканда ырдын сөзү абдан узун да. Негизинен биздин азыр эстрадада кыска сөздүү ырлар аябай атактуулукка келет. Эмне себептен мынчалык атактуу болду деп ойлойсуз бул ырды? Биринчи сөзүнүн ырдын текстин кооздугу. Ушул сонун жазылган текстке дааны өзүнө отура турган мындай драматургиясы дагы бар, мыкты оон жазылып калган. Абдан ийгиликтүү, баягы удачный болуп калды дейт го, ошондой жазылган чыгарма десем болот. Анан бул баягы кайырмасы жок. Баягы бирден куплет болуп ырдалган. Ырлардын көбүнчөсү бир куплет, кайырма, экинчи куплет, анан кайра ошол кайырма кайталанат, билесиз. Бул ырда андай атайын белгиленген кайырма жок. Баштан аяк ушундай куплет болуп кете берет. Ошол себептүү мунун аранжировкасын атайын кеңешип туруп биз бул ырда 4 жолу жарым тондон тананес көтөрүлөт. 2 куплеттен кийин, анан 3 куплеттен кийин улам жарым тондон көтөрүп отуруп
ошондо ырыт этегине чыккычакты толук 2 тонн көтөрүлөт. Анан көпчүлүк айтып берет, анан интернетте караокелер жүрөт, караокесин ырдай албай эле жаңылып эле бир нерсе болуп атабыз. Ал ошол улам куплет сайын тону көтөрүлгөн үчүн көбүнүн эле кулагына даана угула берилбейт да. Уга албайт деген баягы адамда сулук болсо ал ырдайт, ойнойт деп коет го. Ошо угуу жөндөмү баягы жол бербей калабы деп ойлойм да. Анткени музыкалык билим жок. Маданият тармагына канча жылдан бери жүрөсүз? Эң башталышында кандай кыйынчылыктар болду эле ошо баштапкы мезгилдериңизди эске алсаңыз? 2005 жылдары биз ошо бармакта кичинекей балдар эле мен мисалы 9 класстык бүтүп эле келдим. 2005 жылдары келип ошол жылдары эгемендик алгандан кийинки Аскар Акаевден кийинки президенттин маалы экен азыр ойлосом. Чындыгында өтө кыйынчылык кез экен азыр эстесек. Жатаканада жашачубуз, 2 күн 3 күндө бирден сындырымдан жеген күндөр болгон. Коомдук транспорт студенттер үчүн 1 сом болчу. Ошол 1 сом жок, шаарды жөө кыдырчубуз. Ошондой эсте калган сонун күндөр болгон. Чыгармачылык мисалы канча жылдан бери же канча жашыңыздан бери деп атпайсызбы? Мен ойлойм ушул баягы айылда кичине үйрөнүп, айылда мектепте иш-чараларда ырдап, ал кезде баягы жаңы талпынып келаткан кез да. Муртал Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайды бардыгы билишет. Ал жерде өтө күчтүү мугалимдер, өтө күчтүү теоретиктер бар. Чындыгында билимди абдан күчтүү берет ал жер. Мисалы эми жогорку билим берүүчү статусу бар окуу жайлардан дагы ал жердин мындай билим берүү эффектүүлүгү өтө жогору. Мен сыймыктанам ал жерде окуганым үчүн. Ошол жерде окугандан баштап мен ошол чыгармачылыгым башталган деп эсептесем болот. Ал жерден ошо биз мурун телевизордон же радиодон угуп жүргөн залкырлардын баары мугалим болуп калды бизге. Анан баягы биздин студенттерге башка кесиптегилер ар кай жерге практика барат. Биздики көбүнчө практика сахна, концерт. Ушундай жерлерде анан ошол залкарлар менен бир сахнага чыга баштадык. Залкарлар менен ээрчишип, баягы жакшылыктарга бара баштадык. Анан ошолордон таасирленип, ошолордон үйрөнүп, алардын баскан турганын көрүп, алардын ошол чыгармачылык жолун карап, ошентип жүрүп, анан баягы баары бир жакшы менен жүрсөң жакшысын аласың, жаман менен жүрсөң жаманын аласың дейт кыргызда. Анан ошол чоң залкарлардын жанына жүрүп, мен ошолордон кандайдыр бир аз да болсо алардын баягы жашаанасы, алардын энергетикасы өтсө керек деп ойлойм да. Анан ошолор менен жүрүп, ушул күнгө акырын талпынып келдик. Эми ортодо ар кандай баягы сыноолор, көптөгөн кыйынчылыктар, ушундай көптөгөн нерселер болду десек болот. Сиз айтып кетпедиңизби, студенттик күндөрүңүздө жатаканада жакшы окуялар болду деп. Ошол окуялардан бөлүшө кетпейсизби? Кандай күчтүү окуялар болгон же аябай сиздин жүрөгүңүздө ошол убакта калган? Кезинде ошол убакыт абдан кыйын болчу. Бирок азыр аябай жылмайып, мындай сагынуу менен эстейбиз да. Айылдан келген, шаарды көрө элек баласың, келип эле окуп тапшырып, анан өтүп калып, ошо менен эле жатаканага ал кезде дедовщина деген нерсе аябай күчтүү болчу. Бир эле баягы спорт школада же ал жакта же армияда эмес, ал кезде бардык жатаканаларда дедовщина деген нерсе аябай күчтүү болчу. Азыркыдай адам укугун коргогон жок. Ушундай нерсе экен деп ойлойм азыр. Ошол кезде анан армияга барганда эле дедовщинаны көргөнбүз. Биринчи курсубузда. Жатаканада эч нерсе жок. Эч бир студентте акча жок. Бир эле сыйра кийимин кийгениң мисалы да. Баягы эми күлкү да иштесең, бут кийимибизге улам клей куя берип калыңдап кетчү. Мисалы ушундай күндөр өткөн да. Мисалы жашырыш деле кажети жок деп ойлойм. Ушундай кыйынчылык оор студенттик күндөрдөн анан ошентип өткөнбүз. Окуу жайдын айланасында бир 2-3 камак бар эле, аяктары карыз болуп, анан бере албайсың да, акчаң жок.
Анан ал жактагы сатуучулар биздин ректорго келет, аттанып ушундай студент деген барбы, анан ооба бар, ушундай карыз эле деп. Тентемиш Мурат Алиевич республикабыздын эл артисти, профессор, ошол киши эле ректор ал кезде. Анан Тентемиш агай аларды соем, алар берет деп эле тигилерди чыгарып, анан бизди чакыртып, анан ай деп анан бизге акыл кеңешин айтып, миткиле түйүнткиле тигине кылбайсыңар, ай мына мынча да бошойт экенсиңер, расписаниеңарды карап атам. Мындан буга чейин тетекке барсаң жумуш бар, бияка барсаң жумуш бар. Анан моякта темир жол деген бар, темир жолго барасың, ошол жерде вагон жүк келет. Анан ошолорду мына 3-4 саат чуркап койсоң, акчаңды аласың. Эртең келип берип коесуң, курсаң тоет, жол кирең бар деп эле ошет. Анан бирок биз чын эле анан жатаканадан ошентип сабактан баргандан кийин анан кечкисин кыздарга да айтпайбыз, эч кимге айтпайбыз, группалаштарга тиги жүк түшүргөнү кетип атабыз дегенде уялчу экенбиз. Анан акыры анан 3-4 5 болуп кечинде жатаканадан чыгып алып, анан темир жол жүк түшүргөн жерине барып, ошол жерден анан вагондордон жүк түшүрүп иштечүбүз. Ошентип эптеп жүрүп анан окууну бүттүк. Андан кийин анан кичине оозубуз ашка жетип, кичине шаарды көрүп, үйрөнүп, анан ошо мен жашап кеттик окшойт. Жылдары ырчылар бардыгы деле кафелерде ырдайт эмеспи? Сиздер да ырдап калдыңыздарбы? Ошол жылдары негизи ресторан кафелерде деген той аз эле болчу. Баягы жаңы мода болуп келаткан кез экен, азыр ойлосом. Тентемиш агай өзү аккордеон менен мени бир-эки концерттен көрүп калган экен. Анан эй, Баланчаев, бүгүн бир жерге барабыз. Анан сонун жапжаң аккордеон келген Көрөкеевге ошол маалда. Ошону көтөртүп алып, анан алгачкы тойго жакшылыкка ырдаганым ошол Тент агай менен болгон. Ошентип эң биринчи көрсөтүп, ошондой барып, анан кичинеден көнүп отуруп, анан ошентип баягы жакшылык тойлорду ырдап кеттик. Музыкада ар кандай жанрлар болот эмеспи? Сизге кайсыл жанр жагат? Мен көбүнчө ошо жана айтпадымбы, эски залкаларыбыздын ырлары менен таасирленип, ошолорду аткарып чоңойдум. Анан азыр деле ошол аткаруучулук менен келатам. Мен көбүнчө ошо мындай лирикага жакынмын негедир. Анан кичине баягы меники үнүм диапазон баягы бийигирээк, кененирээк. Ошон үчүн мындай ылдыйдан башталып, анан жогорураак нотага чейинки ырларды, анан көбүнчө ушул багы жай ырларды, ушу баллад стилиндеги ошо лирикалык ырларды көбүнчө аткарам. Ошол жаатына көбүрөөк жакынмын да. Анан кээде баягы той топур тияктарда жүрөбүз, тем ырчылардын азыр жашоосу ошондой болуп калбодубу. Анан тойлордо баягы суранышат, ошондо гана баягы жеңил желпи же болбосо шаңдуу ырларды аткарып калбасам, өзүм мындай отуруп же өзүм үчүн андай ырларды ырдабайм. Өзүм деле ошол маани маңыздуу мурунку залкалардын, мурунку акындардын сөзүнө жазылган, мурунку залкалардын обондоруна жазылган ырларды аткарам. Өзүңүз дагы оон жаратасызбы? Мен оон жарата элекмин чындыгында. Бирок бирөө жатып, кээде бул сонун кайрыктар, укмуш нерселер келет. Анан ошону ушинтип мындай кылып тиягын биягын түздөп, алды артын чоюп туруп чыгарып салайын деп ойлойсуң. Бирок негедир кайра эле көңүлүңө жакпай калат, же болбосо бирөөнүн ырын кайрыгына окшоп калат, же бир нерсе болот. Мен кийинчерээк ойлонуп калдым, негизи антпеш керек экен деп. Анан эми бир жөн эле жеңил желпи бир нерсени чыгарып алып, анан же элге сиңбесе, же бирөө аткарбаса аны жөн эле эме болуп калабы деп эле мен ошол жаратсам бир ушундай бир жакшы таасирдүү бир нерсе жаратайын деп элестетип жүрөм да. Балким буюрса жакшы, эч болбосо бир 2-3 обон чыгып калат, баягы артында кала турган деп ойлоп жүрөм.
музыка индустриясындагы кандай өзгөчөлүктөр болду же кандай өзгөрдү, элдердин табити да кандай өзгөрдү, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Музыка индустриясында же болбосо ушул шоу чөйрөдө менимче азыр эл жеңилирээк оңой нерсеге ооп ошол нерсеге көнүп бараткандай да. Жана айткандай эле ошо мурун бардыгын ушу көркөм кеңеш карап ушул текст жарайбы же болбосо ушул музыка жарайбы деп бышыктап тактап туруп баардык талапка жооп бере турган болсо анан жалпы көрөрмандардын сынына коюшкан экен. Азыр эми ар биринин колунда, мындайча айтканда, ар биринин колунда жеке телевидениясы бар болуп калууда адамдардын азыр. Анан терсирээк мындайча айтканда жаманыраак нерсе же болбосо бир ушундайраак нерсе тез көрүүчү топтойт экен деп жаштарыбыз да ошол жакка болуп баратпайбы? Калжаңдап бир 2 саат, 5 саат бир нерселерди аткарып, же ушундай бир нерселер чыгарып, же болбосо бир мындай акылга, адепке сыйбаган бир сөздөр менен ушинтип баратышат да. Бул ал жагы дейин десеңиз. Анан бизде мисалы азыр чоң деле баягы топтор, мындайча айтканда чоң мамлекеттик оркестрлар же болбосо ушул жаатында алар дагы ушул өтө жеңил нерсеге түшүп баратат деп ойлойм да. Эмнеге десе, элдер колдоп атпайбы, элдер укмуш кол чаап, тынбай 10-15 мүнөт кол чаап туруп алышпадыбы деп атышат да. Ал неден кабар берет? Ал ошол элди ошол нерсеге арзан, оңой нерсеге көндүрүп койгон үчүн дегенден кабар берет да. Тетиринче ошол чыныгы элди, чыныгы искусство деңгээлине көтөрүп чыгыш керек деп ойлойм да, элдин аң сезимин. Эл кол чабатса, наоборот, ошол арзанга көнүп алган элдин деңгээлине түшпөйт деп ойлойм да, мисалы. Акыркы убакта көрүп эле атабыз, мисалы чоң деген эми азыр бул жерден аталышын айтсам туура эмес болуп калаттыр. Чоң деген 80-90 жылдык тарыхы бар ушундай музыкалык уюмдар, оркестрлар. Не деген залкарлар түптөгөн, не деген залкарлардын чыгармалары ойнолгон. Ушундай оркестр уюмдар азыркы 2 аккорд же 3 аккорд менен ойнолгон, эң жөнөкөй, тексти дагы эң жөнөкөй, мен сени сүйөм, барсам жок экенсиң, кетип калдым деген сыяктуу маанидеги ырларга түшүп алганы мени өкүндүрөт чындыгында. Анан эмнеге мындайга болуп атат десе, жанагы айткандай да, ой, колдоп атпайбы? Концерттик залга кыйын болсо 1000 киши отурат. Жалпы элдин, жалпы улуттун ушундай бир табитин же болбосо музыкага болгон табитин, чыныгы искусствонун деңгээлине чыгаралы, кандай кылып чыгарабыз деген маселени ойлонуудан мурун ошондой арзанга, оңойго көнгөн элдин дараметине кошо түшүп атканына мен чындыгында мындай туура эмес кабыл алдым да. Мен ойлойм ушул нерсенин баарын токтотуш керек. Ушул нерсени токтотуш керек. Мисалы коңшу эле Казакстанда алсакчы, дүйнөнү дүңгүрөткөн чыгармаларды, дүйнөлүк деңгээлдеги произведенияларды, партитураларды укмуш кылышып, кичинекей кызынан баштап чоңуна чейин балдары бүт ошол нерсени дүркүрөтүп алып чыгып атышат. Интернеттин деле карап көрсөңүз, аны өзүнүн улуттук аспабына салып атат. Мына кылгыяк бизде да бар. Бизде мына тарыхы кайсыл доорго барып такалары белгисиз комузубуз бар, кыргыздын канжаны менен бирге жаралган. Үйлүм аспаптардын канчасы турат. Мына ушул нерселер менен
дүйнөлүк музыкаларды аткарып дүйнөнү таң калтырбаса кантип болбосун. Мисалы таланттуу жаштар өсүп келатат. Алардын баардыгы сыртта калды дагы, азыр жанагы мен айткан эң арзан, эң оңой репертуарлар сахнада жүрөт. И 90 жылдык тарыхы бар уюмдарыбыз ошол деңгээлге түшүп атканы мени өкүндүрөт чындыгында. Эми мындайча алганда менин жалгыз, сиздин жалгыз колуңуздан келе турган иш эмес. Эми бул жогору жактагылардын кеңешип кесип, ойлонуп, ушул нерселердин баарына бөгөт коюп, давайте чындык искусство менен иштегиле десе анан жолго түшөт болуш керек. Сиз айтып атпайсызбы, азыр коомчулук жеңил желпи нерселерди талап кылып калды депчи. Ошол коомчулуктун жеңил желпи нерселерге болгон аң сезимин кантип өзгөртө алабыз? Аны менде эми жетиштүү билим болбогондон кийин толук чечмелеп, жиликтеп айтып беришим кыйын. Бирок муну менимче ошол билим берүү тармагынан балдарды ошол кичинесинен ошол нерсе менен ошол багытта билим бериш керек го деп ойлойм. Тыйы сала турганда нерсе көп, анан бере турганда нерсе көп да. Ошол нерсенин баарын иликтеп, жиликтеп, кичинесинен ата-энелерден, мисалы ата-энелер деле ошол нерсени ойлонуп, анан азыр элдин социалдык абалы дагы эң чоң таасир берип атат ал нерселерге. Балдарга тарбия бериш кыйын болуп атат. Муну албетте сөзсүз биринчи кезекте мамлекет колго алыш керек деп ойлойм. Ошолго бир кандайдыр бир ошонун жолун таба турган нерселерди жазып, тийиштүү органдар, жогору жактагылар. Анан ушул кичинесинен билим берүүдөн баштаса, мисалы Японияда мындай экен, анан Кореяда тиңдей экен деп сүйлөсөк, американ сүйлөйбүз, баардык ар бир кыргыз. О, япондор баласын мынча баланча жашка чейин эч нерсени окутпайт экен. Баласына мисалы канча 5-6 класска чейин деле бир башка тилди окутпайт экен. Деле бир баланын аң сезимин нагрузка бере турган, оор боло турган эч нерсени кылбайт экен. Ал бир гана улуттун аң сезимин киргизет экен баланын мээсине. Улуттун тилин, улуттук мисалы каада салтыбыз деп атабыз. Улуттук идеологиябыз деп атабыз. Ошол нерсенин баарын биринчи балага калыптандырат экен, башка эч нерсени бербей. Мисалы Япон эли. Башка тилди вообще үйрөтпөйт экен, такыр үйрөтпөйт экен мисалга да. Анан ал 5-6 класска чейинки ошол улуттук аң сезим менен калыптанып, өзүнүн тилин толук билип, баланын мен ойлойм, негизи эле айтылат го, ошол жашка чейинки балдардын кабыл алуусу абдан күчтүү деп. Ошол жашка чейинки кабыл алынган адамдагы нерсе өмүр бою таасирин берет деп. Ошол нерсе, ошол жашка чейин мисалы уруш талаш жанагындай нерседе өтүп койсуп калган бала, ал өмүр бою ошол нерсе таасирин берет экен да. Анан мисалы туура деп эсептейм, мисалы ошол 5-6 класска чейинки улуттук аң сезим менен, тилиң менен, ата-энеңди сүйүү менен, мекениңди сүйүү менен, жаратылышты сүйүү менен калыптанып чоңоюп калган бала андан аркысын жакшы алып кетет го деп ойлойм да. Мисалы ушундай нерселерди кылбаса эмнеге болбойт? Биз азыр баланы 1 класска барар менен эле 2 чет тилди кошо үйрөтүп атабыз. Анан сас келгенсип бийге жүрөт коебуз сабактан кийин. Анан кошумча окуй берсин деп дагы кошумча англис тилине алып атып коебуз. Же болбосо бир музыкалык аспаптарга киргизип коебуз. Ушул баары эле нагрузка деп ойлойм да. Анан бала анын баарын кантип сиңирип жетишет. Ушундай нерседен баштап окутсак, анан ошол улуттук калыптануу, же болбосо ошол улут үчүн кызматын кылган, улут үчүн күйгөн бир муун өсүп чыгабы деп ойлойм да. Азыр эми баягы мурун биз деле жүрө берчүбүз, ойлонбой элечи. Анан кийин кадимкидей мындай санар катчу болду да мени делечи. Коомдогу көрүнүштөр, же болбосо бир Балконский деген бир катмар өсүп келатат азыр.
Анан балкам эсин мисалы мык кармай албайт да. Ушул муунда. Анан ушул муунда мисалы ал муун чоңойсо ал муунду андан ары кантип тарбиялайбыз мисалы. Ушул нерселерди эртерээк ойлонуштурсак жакшы болот беле ойлойм. Мен муну дагы тиги билимдүүлөр, илимдүүлөр ошол уюмдардын же болбосо ошол органдардын башында турган инсандар, улут үчүн күйгөндөр дагы жакшы нерселерин иштеп чыгышат болуш керек деп ойлойм. Сиз айтып атпайсызбы, көп балага нагрузка кылып коюп атабыз депчи. Азыркы учурда баланы көп тармакка бериш керек, ошондо ал өзүн табат деген ой бар да коомчулукта. Ошого кандай карайсыз? Менимче туура эмес көп тармакка бериш деген. Менимче туура эмес. Ал менин жеке оюм да. Балким ошо сиздики туурадыр. Менимче ошол жанагы япондордун кылганын мен туура деп эсептейм. Туура деп эсептейм да. Мисалы ошого чейин улутун сүйүп, тилин сүйүп, ата-энесин, мекенин сүйүп алса, андан кийин анан ошо баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша, баланын жөндөмү кандай, бала акыл эси кандай, ошого жараша анан келечекте түбөлүк өзүнүн үй бүлөсүн анан мамлекетине пайда алып келе турган бир жолун табат деп ойлойм да. Мен деле ошо мен көп балалардын катарына кирем. Мен 4 уул 2 кызым бар. Мен деле ошо балдарымды мындай тиге баргыла, буга баргыла. Албетте баягы спорт жаатына сөз көңүл бурам. Баягы эми ден соолук үчүн, баланын баягы азыр өсүп турган маалы, өзүнүн баягы физиологиясына мындай эме болсун деп. Бирок сен англис тилге бар, же болбосо сен орус тилге бар деп азыр кичирээк кездеринде көп эме кыла элекмин. Анан ошол өзүнүн ылайыгына карап, бирөөсү болсо мен стоматолог болгум келет дейт. Стоматолог болсоң, азыртадан мындай тигиндей деп, анан мындай кылабыз, анан тигиндей кылабыз деп кичине кеңешип, алдыга пландарды коюп, эми аз кичирээк алар. Ошентип баягы эме кылабыз. Эми билбейм, балким же менден дагы мүчүлүштүктөр көп кетип аткандыр. Анан эң негизгиси ошо элим деген, улутум деген балдарды тарбияласак болгону ошол биздин жетишкенибиз деп эсептейм да. Ошо балдарыңыздан сиздин жолуңузду жолдойм дегендер болсо каршы болбойсузбу? Көпчүлүк эле чыгармачыл инсандар жок, каршымын, мен баламды мындай жолдон өтүшүн каалабайм. Балдардын бирөөсү кызыгып, комуз ойноп, манас айта калат, мектепте иш-чараларга активдүү катышып ошентип жүрөт. Анан ошол балама баягы жол берели деп атабыз. Баягы эми жол бергенде кандай? Мен кайра-кайра айтып өтөрөм. Ошо улуттук нерселерди алып жүргөн өнөрпөз болушуң керек, манас айтышың керек, комузда кол ойнотушуң керек, анан төкмөлүк Кутман байкеңде болуп төкмөлүк таркалашың керек. Анан шляпаны кыйшайтып кийип, анан көрүнгөн нерсени ырдап турсаң, анда болбойт деп азыртан айтып атам да. Анан ошо өздөрү ошо жаныктап, комуз ойноп, ошол жакында жүрөт. Ошо улуттук нерсени көтөргөн нерсе болсо деп эле тилей берем. Анан калгандары силер кечирип койгула, силер башка кесиптин ээси болосуңар деп койгом. Алар азыртан баягы эмелерди калыптанып калды окшойт, кызыгышпайт. Сиз кандай ойлойсуз учурда маданият чөйрөсүндө, эстрадалыкта өзүнүн актуалдуулугун кармап калыш үчүн эмне кылыш керек? Кантип кармашат? Актуалдуулугун кармап калыш үчүн сөзсүз түрдө иштеш керек. Изденүүнүн үстүндө болуш керек. Жаңгырларды иштеш керек. Ошо изденүүнүн үстүндө болсоң, жакшы нерселер келет да. Мисалы азыр ошо сиз айткандай эстрада жаатында деле өздөрүнүн баягы салмагын түшүрбөй, бир калыпта келе жаткан ырчылар бар. Анан бир ыр менен жарк деп ошо менен чалкасынан кеткендери да бар. Анын атактуулукту көтөрө албай андан ары жок болуп бараткандары да бар. Менимче бир тең салмактуулук жакшы экен деп койдум чыгармачылыкта. Интернетти карап эле
жанталашып тиги тинтип коюп туруп мен мынтишим керек, бул мынтип коюп туруп мен мындай кылышым керек деп анан ушинте бергендерди да көп жактыра бербейм. Мен ошо мындай кандай десем, атактуулук деле же мындай кандай бул деле Кудайдан буйрулган нерсе болуш керек деп ойлойм да. А Кудай берген нерсени өзү алат да. Башка эч ким ала албайт да. Анан аны көтөрө алсаң, ушу берген нерсесин албайт. Аны көтөрө албай калсаң, кайра керек болсо 1 мүнөттүн ичинде алып коет дегендей да. Анан мен ошол, буйрук экен мына ушул мындай болду. Анан көп айтат дейм, муну зарыккандан кийин мырларды жастырбайт белең, аркасынан мынтпейт беле, тинтпейт белең депчи. Неге дейм да, неге мен мындай жеткиликтүү, мындай баардык талапка жооп бере турган, же болбосо өзүм жан дүйнөмө толук жага турган ыр болсо ырдайм дейм да. Анан мен мунун аркасынан укмуш кылып калышым керек, мунун аркасынан пайдаланышым керек деп эле анан жөн эле ырдын санын көбөйтүп, көрүнгөн нерсени жазды бергеним дагы жакшы эмес. Биринчиден расход, экинчиден жөн эле баягы илгери бир акын айткандай, сен ыр жазбай койгонуң адабиятка чоң салым болот эле дегендей айткандай болуп, анан андан көрө ошо ырдабай койгонуң чыгармачылыкка чоң пайда болот да. Андан көрө ырдын санын көбөйтпөй, бир жете турган, көпкө жашай турган, жана ал адамдардын аң сезимине же жүрөгүнө бир жакшы жагынан таасир бере турган чыгарма болсо, анан аткарыш керек да. Анан жанталашып көрүнгөн башында ырдай берсе элем туура эмес. Сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп калдым, казак ырчысы Макпал Жунусованын ырын которуп ырдаган экенсиз. Ошол ырды кыргызчага которгонго акындар менен иштештиңиз беле же? Аны ошол эле Кутман иним которуп берди. Которгондо кандай, казак менен кыргыз тили котормочусуз, бири-бирин даана түшүнө турган тил да. Анткени ошол ырда казак версиясында өтүрүк деген сөз бар да, калп айтуу. Анан сиз кыргызча версиясында ошону өтүрүк деп ырдаган экенсиз. Ооба. Кандай түшүнүк? Аны ошо Кутманга которуп бер деп мен айткан. Кутман жөнөтүптүр. Анан айттым мен, Кутман, могу өтүрүк деген сөз бизде көп колдонулбайт го. Муну кандай? Ам десем Кутман айтты. Мындай сөз жок деп соц тармактарда азыр билдирүүлөрдүн баарын карасам, көп нерсе ушу өтүрүк дегенди которбой коюпсуң, өтүрүк деген кызда жок деп. Анан акындар бизге караганда ошол адабиятты, тилди, тарыхты көбүрөөк билишет да, ошолорду изилдеп окушат. Анан мен Кутманга айттым, могу өтүрүк дегенди бирдеке кыл, болбойт десем, жок байке, ушундай ырдашыбыз керек дейт. Неге десем, ой, бул кыргызда деле бар сөз. Бул болгон бизде көп колдонулбай калган. Туура, казактар өтүрүк деп айтат. Анан могу азыр бул тиги Таластын аркы баштары ошо өтүрүктү көп айтышат да. Кара Бура деген райондор бар го, Манас. Ошол райондор өтүрүк сөзүн көп колдонушат. Өтүрүк жалган күлүп, жазалма күлүп деген мааниде. Анан калп эле күлүп деген мууну боюнча диалект сөзгө жатып калат экен да. Мууну боюнча калп эле күлүп деп ырдашым керек экен да. Баягы эменин обондун мууну боюнча. Калп эле күлүп десем, байке, калп эле күлүп деген бул же поэзиянын сөзү эмес, же эмен сөзү эмес беки. Калп эле күлүп деп эле өтүрүк деп ырдай бериңиз. Бирөө десе мен жооп берем деп салды. Анан ошо мен өтүрүк деп ырдап калды. Анан көп соц тармактарда өтүрүк деген сөз жок кыргызда, анан мындай тигиндей деп ошо жазып атышат. Эми анан муну да балким убакыт таразалайт, убакыт жообун берет го деп ойлойм. Кийинкиге дагы кандай ырларды ырдап чыгайын деп атасыз? Алдыга койгон кайсы максаттарыңыз бар? Өткөн жылы мен ошо чыгармачылыгымда тыныгы болуп калды десем болот. Былтыр ошо бир курулуш баштап алып ошону аяна чыгам деп баарын таштап коюп, билекти түрө киринип, ошо мен бошобой калдым чындыгында. Мына деп жаңы жыл жаңырарда бүтүп жетишип калдык. Анан быйыл эми кичине кыймылдайын, кайра баягы жандантайын деп ниет кылып, ушу жакшы ниеттерди коюп атабыз. Буюрса март айы орозо экен. Орозодо тиги оозубузду бекитип алып,
Анан ороз айында баягы биз үчүн деле тыныгуу да, кызчылар үчүн, баягы чыгармачылык адамдар үчүн тыныгуу болуп калат. Ороз айында баягы көп иш-чаралар болбойт же той топур болбойт дегендей. Ошол айда жатып алып, анан баягы музыканттар менен, обончулар менен иштешип, дагы бир ушу жаңылык боло турган, дагы бир ушу жакшы сонун чыгарма экен деген нерсеге татыктуу боло турганларды иштейин деп, Кудай буюрса бул жакшы ниет кылып жаңы жылдын босогосун аттадык быйылкы жылда. Эми быйыл ойлойм буюрса жакшы бир-эки чыгарма менин аткарымда элге жетип койго деп. Биздин убактыбыз соңуна келип чыкты. Биздин студиябызга келип бергениңизге рахмат. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү эфирибиз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.